Ош шаарында мектеп мугалимин атып өлтүрүштү. Бул тууралуу жергиликтүү маалымат булактары жазып чыгышты. Маалым болгондой, маркум 1986 төрөлгөн. Ал Кыргыз Өзбек университетинен программист адистигин алып чыгып, 2007-2010 жылдары Ош мамлекеттик юридикалык институтунда информатика мугалими болуп иштеген. 2019-2000 жылдары 46 орто мектепте кошумча информатика мугалими болуп иштеп келген. Каза болгон мугалим кошумча киреше табуу максатында баланы кармап, андан сырткары Деу Матис унаасы менен такси кызматын көрсөтчү. 23 март күнү таңертең менен Ош шаарынын батыш тарабындагы Сымуту аймагындагы көп кабаттуу үйлөрдүн арасынан анын жансыз денеси табылган. Маалыматка караганда, маркумдун денеси шаардын Көкүмбий көчөсүнөн табылган. Ал жөнүндө эртең менен саат 8 чамасында милицияга жергиликтүү тургундар кабар беришкен. Аны кароо учурунда денесинен уштуу буюмдун тактары табылган. Бул факт адам өлтүрүү беренеси менен катталып, кылмышты жасаганга шектүү адамдар изделип жатыптыр. Кийинчерээк мугалимди атып кетишкени такталган. Маркум Акмал Бубаевдин артында 2 кыз, 1 уулу калды. Эске салсак, буга чейин 10 күн мурда Өзгөн шаарында да 2 адамды белгисиз адамдар атып өлтүрүшкөн болчу.